أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eng birinci Allah Teala çeksin rahmetullah. Peygamberimize selam salatlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünden başlap buyursa, şu kitaptan sabah başlayız. Bu kitabın adı Et-Tezkiyatu ala minhajin nubuvvati. Peygamberdin yolu menen tezkiye kılуу deydi. Tezkiye kılуу degen kanday? Tezkiye degen kulup menezde ondo ibadattарга бекем болуу, жаман кулуп менездерден арылуу, кандай амал болсо деле ошону жеңил аткара алуу, мына ошолор жөнүндө. Буну жазган устазыбыз доктор Мааз Саид Хауа. Бул жакта сабак берет бизге. Бул китапты окугандан бизге эмне пайда? Бул китапты окугандан биз билебиз, көбүбүз эле билебиз, намаз парыз экен, намаз милдет парызга деп билебиз. Бирок ошол намазды окуй албайбыз мисалы. Намаз окуганыбызга күчүбүз жетпейт, эркибиз жетпейт. Шайтан азырат, нафс азырат. Мына ошол нерселерден арылып намаз окууга, намаз бизге жеңил болуусуна ушул илим жардам берет. Тезкия илими. Тезкия илими биздин кулук мүнөзүбүздү оңдойт. Кулук мүнөзүбүз кандай болуш керек? Жаман сыпаттардан арылышыбыз керек. Ал сыпаттар кайсылар? Жакшы сыпаттар кайсылар? Ошолор жөнүндө болот. Анан Аллах Тааланы баарыбыз эле көрүп турат, билип турат деп билип атабыз мисалы. Ошол билген нерсебизге амал кыла алабызбы? Аллах Таала бизди көрүп турат дегендей амал кылабызбы? Мисалы, ушул нерсени түшүнүп туруп эле күнөөлөрдү кылып аткан адамдар бар. Ошол Аллах Таала бизди көрүп турат, билип турат деп туруп намаз окуй аткандар бар мисалы. Ошол нерсени түшүнүп туруп, кантип мына жүрөгүбүзгө алып келебиз? Кантип дайыма биздин көз алдыбыздан кетпей тура турган болот? Мына ошолорду үйрөтөт. Анан дагы кошумча фыхта биздин кыла турган амалдарыбыз кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Эмне кылсак бузулат, эмне кылсак бузулбайт. Мына ошол нерселерди ишке ашырууга жардам берет. Анан акыйда илими, ишеним илими, Аллах Тааланы көрүп турат, билип турат дейбиз. Башка нерселер бар, бейиш бар, тозак бар дейбиз. Кыямат күнгө ишенүү, ошолорду билип турабыз дагы, билип туруп эле күнөөлөрдү кылат экен адамдар. Эми ошол нерсени билип туруп, кантип күнөөдөн тыйылыш керек? Ошол нерсени билип коюудун өзү жетишсиз болот экен да. Кыямат күнү жооп беребиз. Аллах Таала бизди көрүп турат, билип турат деп билебиз дагы, ошого карабастан эле күнөөлөрдү кылып жүргөн адамдар бар. Мына ошолорду жеңил күнөөлөрдү таштоого, ибадаттарды жеңил кылууга ошол нерселерге жардам берет. Аллах Таала бизди жаратканда эле Аллах Таала биздин кандай болушубузду, кандай амалдарды кылышыбызды билген. Бирок бизге Аллах Таала мажбурлап эмес ошол нерсени кыласың, же болбосо башка нерсе деп. Бизге өзүбүзгө тандоо берген. Биз кандай кылсак деле өзүбүздүн ыктыярыбыз менен, өзүбүздүн тандообуз менен чыгабыз. Аллах Таала жана биздин амалдарыбызды кайсы амал туура болот, кайсы амал туура эмес, кайсыны кылышыбыз керек, кайсыны кылбашыбыз керек. Бул нерселердин баардыгын эртең менен тургандан баштап түнү жатканга чейин, төрөлгөндөн, бул дүйнөгө келгенден баштап өлгөнгө чейин эмне иштерди кылышыбыз керек, баардыгы белгилүү. Аллах Таала шариятында белгилүү. Мына ошол нерселерди Аллах Таала белгилеген жана бизге динди берген. Мына ошол динди берип бизге пайгамбарды жөнөткөн. Ушул динге амал кыла турган болсоңор, анан ушул пайгамбарга эришип турган болсоңор, пайгамбарды эмне үчүн издейбиз? Аллах Тааланын буйругу. Анан ошол динди бизге үлгү катары динди өзүнүн жашоосунда көргөзүп берет. Аллах Тааланын кандай буйругу болгон болсо, ошонун баардыгын пайгамбарыбыз жашоосунда көргөзүп берген. Эми Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Taala pendelerdin özünün içinden de, pendelerdin içinden de, Peygamberimiz pende olan, pendelerdin içinden de alarga bir elçi jönöttü deydi. Al elçi emne kılat? Alarga Allah Taala'nın ayattарын окуп берет, Куранын окуп берет, ошол нерселерди үйрөтөт. Wa yuzakkihim жана пенделердин, сахабалардын, биздин дагы кулук мүнөзүбүздү оңдойт. Оңдойт дегенде себеп жок да, бизге үйрөтөт. Ушул нерселерди кылсаңар, ушул кулук мүнөзүңөр оңдолот, жаман сыпаттардан арыласыңар, кантип ибадатка бекем болобуз, ошолордун баардыгын, жашообузда керек болгон нерсенин баардыгын, күнөөлөрдү кантип таштайбыз, жеңил таштайбыз. Күнөөлөрдү кылып жүрө бербестен, Аллах Таала көрүп турат, билип турат деп туруп күнөөлөрдү кыла бербестен кантип таштайбыз, кантип ибадатты кылабыз, жеңил кылабыз. Мына ошол нерселерге үйрөтөт.
ويعلمهم الكتاب والحكمة. Жана Аллах Тааланын китабын үйрөтөт жана хикмат, данышмандыкты үйрөтөт дейт. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Алар буга чейин ошол коом, пайгамбар түшүргөн коом буга чейин адашып жүргөн болсо деле мына ошол нерселерди үйрөтөт дейт. فكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتلو علينا. Бул жакта айтты, ошол аятта айтты, ошол биздин кулк менен өзүбүздү оңдоп, жаман сыпаттардан арылтып, ибадатка бекем болууну, күнөөлөрдү таштоонун жолун үйрөтөт деп. Мына ошол пайгамбардын вазифасынын бир өзү ошол. Биз да ошол пайгамбарды ээрчип, ошол нерселерге амалдашыбыз керек. Күнөөлөрдү таштаганы, пайгамбардан үйрөнүшүбүз керек. Кантип күнөөнү жеңил таштайбыз? Күнөө, мисалы, ар ким алгандай күнөө болуп жүрөт, мисалы. Ошол нерселерди кантип жеңил таштайт? Ибадатты, мисалы, эртең менен баамдатка тура албайт кээ бир адамдар. Ошол баамдатка жеңил кантип туруш керек? Кыйналбастан ошол нерселерди үйрөтөт. Бардык жашообузда керек болгон нерселердин бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп өткөн бизге. فكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا ما أوحى الله إليه ويعلمنا ما في القرآن والسنة من علم وحكمة وأحكام فقد جعل الله من وظيفته تزكية النفس. Мына ошол бизге азыркы кайра бекем айтат. Бизге Аллах Таала пайгамбарды түшүрдү. Эмне үчүн? Бизге Аллах Тааланын өзүнүн Куранын бизге үйрөтүш үчүн, Куран өкүмдөрүн үйрөтүш үчүн, пайгамбардын өзүнүн сүннөттөрүн, амалдарын үйрөтүш үчүн, жана бизге дин өкүмдөрүн үйрөтүш үчүн, жана бизге даанышмандыкты үйрөтүш үчүн, эми ошолордун катарында биздин кулк мүнөзүбүздү ибадаттарга кантип бекем болобуз, күнөөлөрдү кантип таштайбыз, мына ошолорго кантип амал кылабыз. Мына ошолордо дагы пайгамбардын вазифасы кылып жөнөткөн Аллах Таала. Анан биздин бул тазкия, биздин кулк мүнөзүбүздүн оңдолуусу, тазкия илимин алуубуз, тазкия кылуубуз, өзүбүздүн нерседе, өзүбүздү оңдообуз, күнөөлөрдү таштоо, ибадаттарга бекем болуубуз, мына ушул менен биздин ийгиликке жетүүбүз ушундай болот. Эгерде ошол нерселер болбой турган болсо, акыртта ийгиликке жете албайбыз. Аллах Таала Кур'ан-да айтат: "Фатир сүрөсү: "Ва ман ятазакка фа иннама ятазакка ли нафсиhi." Кимде ким өзүн оңдогон болсо, ал өзү үчүн, ал пенденин өзү үчүн. Аллах Таала эч кандай пайдасы жок. Бир пенде өзүн оңдой турган болсо, Аллах Таала эч кандай пайдасы жок. Анан А'ла сүрөсүндө айтат: "Код афлаха ман ятазакка." Кимде ким өзүн оңдогон болсо, жүрөгүн оңдогон болсо, ал пенде ийгиликке жетти дейт. Аллах Таала Кур'анда айтат, ошол ийгиликке жетет дейт. Шамс сүрөсүндө: "Код афлаха ман заккаха ва код хаба ман дасsaha." Кимде ким өзүн оңдой алган болсо, жүрөгүн оңдой алган болсо, анда ал пенде ийгиликке жетет. Кимде ким жүрөгүн оңдой албай бузуп алган болсо, жаман нерселерге, жаман сыпаттарды чогултуп алган болсо, өзүн оңдой албаган болсо, анда ал пенде ийгиликке жетпейт дейт. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы ийгиликке жетпейт дейт. Эми ийгилигибиз кандай? Эң чоң ийгилигибиз бейишке кирүү, Аллах Тааланын жаманын көрүү, Аллах Тааланын разылыгына жетүү. Мына ошол нерселерге курук калат. Бейишке кирбей калат. Эгерде ошол өзүбүздү оңдобой турган болсок. Жана Аллах Таала бизге кайсы нерселерди кылсак биздин кулк мүнөзүбүз оңдолот, ошолордун бардыгын үйрөтүп берген. Бул жакта айтат: "Лайл сүрөсү: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва сайюджаннабуха ал-атqa аллади ю'ти маlahu yatazakka." Тозоктон алыс болот дейт. Кимдер десе, аллади ю'ти маlahu yatazakka. Өзүнүн малын зекет берген болсо, малынан зекетин берген. Малынан зекетин берип, өзүн тазалай алган болсо дейт. Ошол жерде зекет бере турган болсок, бизди өзүбүздү тазалайт экен. Кандай ибадат кылсак деле ошол өзүбүз үчүн пайда. Өзүбүздүн кулк мүнөзүбүз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, жан дүйнөбүз үчүн, келечегибиз үчүн, акыретибиз үчүн пайда. Мына ошолордун ичинен биздин кулк мүнөзүбүздү өзүбүздүн оңдоого зекет бере турган болсок, бул жардам болот экен. Тауба сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ал пенделердин, мусулмандардан, момундардын мал байлыгынан садака ал. Мына ошол садака ал пенделерди, жана ал пенделердин байлыктарын тазалайт дейт. Эгерде садака бере турган болсок, зекет бере турган болсок, биздин мал байлыгыбызга аралашып кеткен арам нерселерден, арамдыктардан, анан башка бирөөлөрдүн акысынан ушул тазалайт, зекет бере турган болсок. Жана биздин өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү дагы өзүбүздү оңдойт. Бул зекет бере турган болсок. Азыр айттык, ошол ийгиликке жетүүбүз, бейишке кирүүбүздүн эң негизги себептеринен бири бул өзүбүздү оңдоо, жана кулк мүнөзүбүздү оңдоо, жүрөгүбүздү оңдоо. Эгерде башка амалдарды, намазды окуп, башка кандай амалдарды кыла турган болсо деле, бирок жүрөгүндө кыбынчалык, кибир боло турган болсо,
Kibir деген эле башка бирөөнү өзүнөн төмөн көрөт, өзүн чоң көрөт мисалы. Мына ушундай сыпат, жаман сыпаттар болсо, эгерде жүрөгү оңдолбогон болсо, берки кылган ибадаттардын бири да жардам бербейт. Эгерде ибадат да кылбай турган болсо, анда азыркы айтылган кулк мүнөздөргө, жакшы кулк мүнөздөргө ээ болгон болсо, ал андан бетер азапта болот. Мына ушул бардыгы болуш керек. Ибадатты да кылыш керек, өзүнүн кулк мүнөзүн оңдош керек болот. Ошондой. Hazır ayttık Şams suresi. Qad aflaha men zakkaha ve qad khaba men dassaha. Kimdegim özünün kuluk müezin, özünün жүрөгүн оңдай алган болсо, ал ийгиликке жетет, бейишке кирет. Эгерде кимдегим оңдай албай турган болсо, ол ийгиликтерден куруп калат дейт. Toha suresinde وَمَنْ يَأْتِي مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Kimde момун абалда келген болсо дейт. Аллах Тааланын насына барган болсо, кыяматта, өлгөндөн кийин Аллах Тааланын насына барган учурда момун абалда боло турган болсо, анан жакшы амалдарды кылган болсо, فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Анда ал пенделер үчүн Аллах Тааланын астында өтө бийик даражалар, өтө жогорку даражалар бар дейт. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Анан түгөнөн дарыялар аккан бейиштерге кирет дейт. Ал пенделер ал жакта түбөлүк кылат. Бейишке кире турган болсо, түбөлүк кылат дейт. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Бана ушул нерсе кимге берилет дейт болсо, бул өзүнүн кулк мүнөзүн оңдой алган, өзүнүн оңдой алган, өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн жүрөгүн оңдой алган пенделер үчүн ушул нерселер дейт. Бул жерде шарттар кылды. Аллах Таалага ишенген, жакшы амалдарды кылган, өзүнүн оңдой алган, кулк мүнөздөрүн оңдой алган. Ушул нерселерди кыла турган болсок, мына ушул Аллах Таала бизге убада кылган бейишке киргизет. Буюрса. Анан башында айткандай, эгерде ушул айтылган өкүмдөр, мисалы намаз парз деп билебиз, бирок ошол нерсени окуй албайбыз. Ал нерсени парз экенин билип коюу эле бизге жетиштүү болбойт экен демек. Ал нерсеге кошумча көп зикир кылышыбыз керек. Ошол тазкия илимин үйрөнүшүбүз керек. Ошондой көп сабактарды окушубуз керек болот. Ошол Аллах Таала көрүп турат, билип турат деп баарыбыз эле айтырабыз, баарыбыз эле жүрөгүбүз ишенет мисалы. Ишенебиз баарыбыз эле. Аллах Таала бизди көрүп турат, билип турат деп. Ошого карабастан эле эмне үчүн күнөө кылып атат мисалы. Ал нерсени билип коюунун өзү жетиштүү эмес экен да. Мына эми ошол нерсеге Аллах Таала бизди көрүп турат, билип турат деп жүрөгүбүздө дайыма биздин акыл эсибизде, дайыма биздин жүрөгүбүздө жүрүш үчүн ушул тазкия деген нерсе өзүбүздү оңдошубуз керек, кулк мүнөзүбүздү оңдошубуз керек, жүрөгүбүздү оңдошубуз керек болот. Болбосо, бул нерселер болбой турган болсо, анда бейишке дагы кирбей калышы мүмкүн. Анан ушул эгерде пенде өзүн оңдой алган болсо, жүрөгүн оңдой алган болсо, ал пендени ибадат кылуусу жеңил болот. Өзүнүн жүрөгүн оңдогон болсо, ибадат кылууга тартып турат жүрөгү. Күнөөлөрдөн качып, күнөөдөн алыс болууну каалап калат. Өзүн оңдой турган болсо. Жана ошондой эле бул ар бир пендеден, ар бир мусулман момунмун, Аллах Таалага ишенем деген ар бир пендеден ушул нерсе талап кылынат. Өзүнүн оңдоосу, өзүнүн жүрүм турумун, жүрөгүн, өзүнүн кулук мүнөзүн оңдоосу ар бир пендеден талап кылынат. التزكية مطلوبة من كل فرد في المجتمع المسلم ولا يمكن أن ترى الأثر العظيم لتزكية النفس حتى تظهر في المجتمع كله. Bul nersenin natijesi bardıq adamlar uşul nerseni özünün жүрөгүн оңдоп, özünün кулк мүнөзүн оңдоп, özünün оңдоп калган болсо бардıq адамдар. Мына ошол учурда натыйжасы билинет экен. Эгерде бир-эки адам ушундай өзүн оңдоп жакшы жүргөн болсо, анын натыйжасы билине бербейт. Мына ошон үчүн бир-эки адам өзү жакшы болгон болсо, бул эч кандай пайдасы болбойт атко. Эч кандай кулк мүнөзүн оңдогон менен бизге эч кандай пайдасы тийбейт, же болбосо мындай жалпы форумга эч кандай пайдасы жок деп ойлобошубуз керек. Бул нерсе бардыгыбызга милдет. Бардыгыбыз өзүбүздү жүрүк турумубузду, кулук мүнөзүбүздү, жүрөгүбүздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек болот. Анан биздин бул дүйнөдөгү бактылуубуз дагы, акыреттеги бактылуубуз дагы мына ушул нерсе менен гана болот. Бай болуу менен же болбосо башка бир бул дүйнөнүн жыргалчылыктары менен биз бактылуу боло албайбыз. Биздин бактылуу болуубуз ушул динди тутунганыбызда болот. Аллах Таала буйруган амалдарды аткара турган болсок, Аллах Таала тыйган нерселерден тыйыла турган болсок, биздин бактылуулугубуз мына ушунда бактылуулугубуз. Дагы бир пайдаларынан, эгерде өзүбүздү оңдой турган болсок, жүрөгүбүздү оңдоп, кулк мүнөзүбүздү, жүрүм турумубузду оңдоп,
ушундай боло турган болсок, анда Аллах Тааланын сүйкөмдүүсү болобуз, башка пенделерге дагы сүйкөмдүү болобуз. Мына ошол биздин ийгиликке жетүүбүз, бул дүйнөдө бактылуу жашап, акыретке алгандан кийин бейишке кирүүбүзгө дагы эң негизги себептерден бири өзүбүздүн кулук мүнөзүбүздү оңдошубуз. Эгерде кулук мүнөзүбүз жакшы болбой турган болсо, башка бирөөнү көрө албастык, башка бирөөнү төмөн санай турган болсок, өзүбүздүн же болбосо ибадат кылган ибадаттарыбыз Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн эмес, ниеттерибиз башкача болуп, туура эмес боло турган болсо, ал амалдарыбыз да кабыл болбойт. Анан биздин бейишке кирүүбүзгө да эч кандай жардам боло албайт. Эми ошол ибадатыбыз дагы пайдалуу болсун дей турган болсок, биздин ишенимибиз дагы Аллах Таала бизди көрүп турат, билип турат дегенибиз бизге пайда берүүсү үчүн ошол өзүбүздүн кулук мүнөзүбүздү оңдошубуз керек, өзүбүздү оңдошубуз керек, жүрүм-турумдарды, жүрөгүбүздү оңдошубуз керек болот. Эгерде бул нерселер аткарылбай турган болсо, демек биздин кылып аткан ибадаттарыбыз дагы, башка нерселер дагы, сооптуу иштерибиз дагы, башкаларга кылган жакшылык мүнөзүбүз дагы, алардын эч бири бизге жардам бербей калат. Анан бул жакта күнүмдүк кылына турган кээ бир дубалар бар, ошолор айтылат кошумча. Андан кийин мисалы үй бүлөдө ата-энелер менен, жубайлар менен балдарыбызга кандай кылышыбыз керек, кандай мамиледе болушубуз керек, кошуна колоңдорго, башка адамдарга кандай мамиледе болушубуз керек, мусулмандардын ортосунда кандай мамиледе болуш керек, мусулман эмес адамдар менен кандай мамиледе болобуз. Мына ошолордун баардыгы айтылат. Мисалы мечитте кандай адепте болушубуз керек, кандай тартипте болушубуз керек, мисалы эми коомчулук менен жүргөндө кандай тартипте болушубуз керек, өзүбүздөн чоңдорго кандай мамиле кылабыз, кичинекейлерге кандай мамиле кылабыз. Мына ошол нерселердин баардыгы, жада калса тамак ичкенден, кийим кийгенде, баардык акча, мал байлыкка кандай мамиле кылышыбыз керек. Мына ошолордун баардыгы бул жакта айтылат буюрса. Мына ошол сабактарды калтырбастан акырына чейин угуп жүрсөңүздөр буюрса, биздин бул дүйнөбүзгө дагы, акыретибизге дагы пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Мына ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.